Продуктылардын адал эмесин текшере турган приложение чыгыптыр, сонун приложение туугандар. Мында келип эле штрих кодун тартат экенсиздер. Өзү аныктап берет экен. Мынакей, продукт халал дейт. Составында эмне бар? Мында тартып берейин, гречневая крупа болчу, бул болсо азыр перловая крупа дейт. Аразынан болгон ушинтип рекламалар чыга берет экен. Bunun платныйы да бар экен. Bunun платныйына да кирип алсаңыздар, мен оюмча көбүрөөк маалыматтарды берсе керек. Бул дагы халал деп чыкты, көрдүңүздөр. Эми мына жерде Альпенгольдтун сырттары бар экен. Ушуларды тартып көрүп атсак, арасынан бирөөсүнөн күмөн деп чыкты да. Альпенгольдтун бул жерде халал деген жазуу барларында халал деп чыгып атат да, мынакей. Кайсыл эле? Мына бул Альпенгольдтун халал деген тартып берейин силерге. Мына Альпенгольд. Бул халал дейт. Караңыздар. Е175 деп ээлерден бери көргөзөт экен. Буга кире турган болсо, бул красителдерди да аныктап берет экен. Ээлерде дагы кандай кошулмалар бар көргөзүп берет экен. Эми муну карасаңыздар, Альпенгольдтун деле баарын жей бериши болбойт экен да, муну караңыздар. Эч бир жеринде халал деген жазуу жок. Эми штрих код тартабыз азыр. Бул халал деген жазуу жок. Шоколад продукту өзү жеп эле коюш керек окшойт. Мына караңыздар. Этот продукт вызывает сомнения дейт. Эми составын карайбыз бул жагын. Мынакей мондай E476 деген бар экен да составында. Буга кирсеңиздер, бул жакта мынакей сомнительный дейт, күмөнүү дейт, чочконун майы же бир нерсеси кошулуп калат дейт, какао масло дейт. Көрдүңүздөр, Туугандар, ушул приложение мынакей мен силерге App Store'дон көргөзүп коеюн. App Store'дон же болбосо Play Market'тен дагы көчүрүп алсаңыздар болот. App Store'га кирсеңиздер, халал деп жазсаңыздар, мынакей мондай чыгат экен да, жашыл. Англисче бул жагында Find Halal Food деп турат экен да. Ушуну көчүрүп аласыздар. Бул видеону колдон келишинче бөлүшүңүздөр. Мусулмандар үчүн аябай пайдалуу. Ким чыгарса дагы Алла разы болсун, ушул приложенияны биз дагы колдойлу, баарына таркатып коелу. Сонун экен. Видео лайк басып коюңуздар.